Күмүш Аким кызы аттуу жарандын көөлүгүнө Алай районунун акими, Ленин айыл өкмөтүнүн башчысы жана президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары кол коюп мөөр басып беришкен. Мындан улам алар өз арыздары менен кызматынан бошотулган. Губернатордун орун басары дагы, анан биздин тиешелүү бөлүмдүн башчысы дагы мөөрдү басып берген. Алар түшүнүк каттарын жазып, ошол өздөрүнүн кетирген каташтыктарын мойнуна алышты. Ошонун негизинде биздин ошол кызматкерге сөгүш жарыяланды. Ал эми өкүлдүн орун басары ошол моралдык жоопкерчилигин сезип өз жазган арыз негизинде ошол жумушунан кетти. Сабырбек Самидин уулу ички териштирүү болгонуна токтолду. Анда Күмүш Аким кызы коңшу өзбекстандык жарандын үстүнөн арыз жазганын, ал жака баруу үчүн ушул кадамга барган дейт. Өзбекстандык блогер болсо, мен ушул эки элдин ортосунда мындай бир чагым салган бир материалдарды жарыялаганда, ал жерде ошол биздин желекти тебелеп, унитазга чейин ыргыткан ушундай видеолор жарыялаган. Анан ошонун үстүнөн анан бул кыз арыздандым деп мени чакырып атат деп, бирок ошол мен ушу өздүгүмдү тастыктоо үчүн жана ушундай көз карандысыз журналист экенимди тастыктоо үчүн ошол немесин алып барганда өзү жасатып алыпчы. Юрист Төлөгөн Келдибаев журналист деген көөлүктү берүүгө мамлекеттик кызматтардын ыйгарым укугу жоктугун билдирет. Ал көөлүк толугу менен жараксыз экенин айтып, кызматкерлерди сынга алды. Аны кол койгон адамдар дагы жоопкерсиз, өздөрүнүн ыйгарым укуктарын билбеген, мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдарды окубаган, ошол аткарып аткан кызматка татыксыз экендигин ошол көөлүккө кол койгондугунан далилденип турат. Эми башка ишин айтпаганда деле да. Вот ушундай адамдарды мамлекет чоң Алай район акимчилигин берип атат. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басарынын кызматын берип атат. Ушундай адамдарга мамлекеттик чоң жоопкерчиликтүү кызматтарды бир каяктагы бир кыздарга ушундай көөлтөрдү карматып койгону бул мамлекет үчүн уят нерсе. Журналисттер коомдук бирикмесинин Оштогу өкүлү Гүлзат Казиева маалымат алууга ар бир жаран укуктуу экендигин айтат. Бул норма кодекс менен белгиленген. Казиева акыркы учурларда маалымат алуу кыйындап жаткандыктан журналисттерден көөлүк талап кылуу күч алганын кошумчалайт. Бюрократия аябай күчөгөндүгү үчүн ошол көөлүк алып жүрүү зарылдыгы болуп атат да. Ошол көөлүгү бар адам деле барып кээ бир учурда өзүнө сураган маалыматын толук ала албай калган учур бар. Маалыматка жабык биздин мамлекеттик органдар. Ошондой эле көп немелер маалыматтар ошол мамлекеттик органдын өзүнүн азыр санаа ариптештирүү болуп атат. Өздөрүнүн маалыматтык сайттарында жарыяланып туруш керек. Жок эле дегенде ошол сайтты көрсөтүп бериш керек. Мына жерден алсаңар болот. Мына маалыматтарыбыз ачык маалыматтарга шилтеме берсе болот. Мамлекеттик органдар жабык болгон үчүн ушул зарылдык болуп атат менин немемдечи. Анан аны туура эмес жолдорго дагы пайдаланган учурларды биз азыр байкап атабыз. Өз арызы менен кызматтан кеткен Зарлык Турганбаевдин ордуна президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары болуп Ильяс Ташбаев дайындалды. Тиешелүү буйрукка Акылбек Жапаров кол койгон. Нургелди Каныбек уулу, Алишер Муса Жалил уулу, Тмедиа, Ош шаары.